Фейк бул жалган маалымат, алдамчылык, калп, ошондой эле фейк аккаунттар да бар. Эмне дедим? Факт бул тастыкталган, далили бар маалымат. Факт-чекер бул маалыматты текшере турган, факт менен, далил менен бере турган адам. С тебя мороженое так просто не отделаешься. Фейк аккаунттардын максаты оппонентти каралоо, өздөрүнүн ээсин мактоо, жалган маалымат таратуу жана манипуляция кылуу. Фейк фабрикаларды атайын жалдашат, акча төлөшөт жана буйрутма беришет аларга. Мисалы, бир эле адам 20 аккаунт ачып алып, 20 сим-карта менен анан өзүнө керек болгон маалыматты социалдык тармактарда таратышы мүмкүн. Фейк аккаунт бул башка эле бирөөнүн сүрөтүн коюп алып, же розанын, же желектин сүрөтүн коюп алып анан кийин өзүнүн маалыматын берет. Же болбосо тролль деп коет адамдар. Өздөрүнүн атынан эле бирок буйрутма менен посттор жазышат. Эки мороженое максатка да каршы болдум. Фейктерге каршы мыйзам иштелип чыккан, бирок ал мыйзамдын аркасы менен бир дагы фейк жабырката элек. Болгону массалык маалымат каражаттары.